ишке берилет. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Менде мындай суроо бар. Бизде азыркы учурда канча майып бар, басалбаган? Bizde hazırkı vakta 200 minge жақын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Анын ичинен 34 миңи балдар. Канча дейсиз? 34 миң. 34 миң? Не балдар. Атак бардыгы республика боюнча 200 миң мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз. Буларга баягы мамлекет тараптан бөлүнүп аткан акча каражаттары убагында берилип атабы? Бүгүнкү күндө баары эле берилди. Өткөн жумада ошол нарын тараптан албай калды деп чыгышкан, бирок кичине бир 3-4 күнгө кечигип калдык, бирок бардыгы төлөнүп бүттү. Почти бардыгын котордук. Бүт республика боюнча пособие пенсияларын барды. Азыр эми буну сурап жатканым, азыркы учурда экономикалык абал бизде гана эмес, бул дүйнө боюнча кыйын болуп атат да, билесиз. Бардык тамак ашка кымбаттап атат, күнүмдүк товарлар кымбаттап атат. Анан ушул баягы өзгөчө биз ушул басалбаган майыптарга жардам беришибиз керек да. Анан буларга баягы протез, бут протездери, кресло коляскалар өтө кымбат да. Буларды сиздер кайдан алып келесиздер? Ошо кайдан аласыздар? Өзүңүздөр билесиздер, протез менен, коляска менен бардыгы биз бекер камсыздайбыз. Колясканы 5 жылда ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген жараныбызга 5 жылда бир жолу бекер берилет. Протезди болсо биздин өзүбүздүн протездик өзүбүздүн заводубуз бар. Заводдон ошол заявка менен ошол жакта иш алып барышат. Биздин өзүбүздөн чыгат да булар? Өзүбүздөн протез жасалат. Протез, коляскаларчы? Коляскаларды биз чет өлкөлөрдөн тендерге катышат, тендер менен алабыз. Аны деле бизден чыгарса болбойбу ошол заводду ачып? Ал боюнча эми биз аракет кылдык, бирок тилекке каршы азырынча мындай жакшы бир жыйынтык бере элек. Бирок аракет кылып атабыз, бирок азыркы убакта түзмө-түз тендер эмес, түзмө-түз ошол заводдон алып келүү боюнча ишти алып барып атабыз. Кичине арзаныраак болсун депчи. Азыркы учурда ошо 2010 жылы апрель-июнь окуясында жабыр тарткандар да, ошол курман болгон үй бүлөнүн баягы мүчөлөрү жана жабыр тарткан адамдар социалдык коргоо алынган да. 2020 жыл октябрь айында жабыркаган адамдарга азыр кандай жардам болуп атат? Ошондой эле жардам барбы же? Ооба, азыр ошол 2010-2021 жылы Баткенде болгон, быйылкы Баткенде болгон бир мыйзамга келтирип атабыз бар. Мыйзамга келип алып атат да уже жардамдарды. Ооба, ооба. Рахмат анда чоң, биз колдойбуз. Рахмат чоң. Рахмат сизге.